мен айтайын бұл нәрсені, мақтаныш емес туғандар. Ар бир сабақтан алдын мен жеке дуаларым бар. Эртең менен кечинде 10 беттен Куран бир. Экинчи Хиснул Муслим, мусулмандын чеби деген. Андан сырткары 41 жолу Хасбуналлаху ни'мал вакил, 41 жолу Аятул Курси, анан Манзил, Курандагы сыйкыр каршы аяттар бар. Аны колдон көз 3 жолу, такыр шашылсам 1 жолу. Андан сырткары Имам Нававидин, Вирдул Имам Навави сыйкырдан көз эметен сактай турган Куран сүннөттөн алган. Ахмад ибн Ужейлдин дуасы, анан Хизбул Бахр деп, келип аткан фитналардан бая сактоого себеп боло турган Куран хадистен алынган Имам Шазилидин дуасы. Адам ошонун баалуулугуна жетсе убакыт табылат. Башында кыйын болот, кийин бирок убакыттын берекеси табылат. Кадимкидей. Бул мен ойлойм көнүү маселеси. Акклиматизация деп коет го, көнүү маселеси. Анан ошонун маанилүүлүгүн билүү маселеси. Адам акча иштеп тапкан жерден ушундай өнөмдүү чоң акча түшө турган болсо, ал канчалык кыйналат, канча убакыт болот, ал билинбейт ал. Ошон үчүн бул ошондой. Анан экинчиден мен китепте жазганым, мунун баарын окуп кал деген эмес, күчүңүз жеткенин окуңуз. Жана бой докторго айтабыз, сулуу болсун, бою мындай болсун, үнү мындай болсун деп отуруп, оны ондон эмес 100гө жеткиресиң, ошол 100өнүн экөө табылса, о Кудай берген ушул деп чап үйлөнө бер дейбиз го. Биз да ошону жазып койгонбуз, канчасын дешин, о Кудай бергениңе шүгүр деп айтып кете бересиз. Бирок негизи түпкүрүңүздө айткан смысл маанини мен түшүндүм.